Анан алтындан оюк жаса. Таза алтындан 2 чынжырча жасап, аларды бириктирип өр. Чырмалган чынжырчаларды оюктарга бекит. Кудайдын өкүмүн билдире турган төш чөнтөктү чеберчилик менен току. Ал жапкычты токугандай эле аны алтындан, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн жана чыйратылган зыгыр буласынан току. Ал 4 бурчтуу, 2 кат узуну 1 карыш, туурасы 1 карыш болсун. Ага оюкка жаткырылган асыл таштарды 4 катар кылып сал. Алар катары менен жатсын. Биринчи катарында лаал, топаз, зымырыт. Экинчи катарында каухар, кызыл жакут, алмаз. Үчүнчү катарында көк жакут, агат жана аметист. Төртүнчү катарында хризалит, оникс, яспис жатсын. Алар алтын оюктарга салынсын. Ал таштардын саны Исраил уулдарынын санына жараша, аттарына жараша 12 болсун. Ар бир ташка 12 урунун аты бирден чегилип жазылсын. Төш чөнтөк үчүн таза алтындан чырмалып өрүлгөн чынжырчалар жаса. Алтындан 2 шакекче жасап, аларды төш чөнтөктүн 2 учуна бекит. Өрүлгөн алтын чынжырчаларды төш чөнтөктүн 2 учундагы шакекчелерге өткөз. Ал эми 2 чынжырчанын экинчи учтарын 2 оюкка байлап, ал жапкычтын ийиндеринин алды жагына бекит. Дагы 2 алтын шакекче жасап, аларды төш чөнтөктүн башка 2 учуна, ал жапкычты караган ички бетиндеги учтарына бекит. Алтындан дагы 2 шакекче жасап, ал жапкычтын 2 ийининин ылдый жагына, бел кырчоонун өйдө жагына бекит. Төш чөнтөктүн шакекчелери менен ал жапкычтын шакекчелерин ачык көк жүндөн чыйратылган боо менен байла. Төш чөнтөктү ал жапкычтан түшпөгөндөй кылып, бел кырчоонун үстүнө байла. Исраил уулдарынын аттарын теңир эсине алыш үчүн Аарон ыйык жайга киргенде Исраил уулдарынын аттары жазылган төш чөнтөктү өз жүрөгүнүн тушунда алып жүрсүн. Кудайдын өкүмүн билдирип турган төш чөнтөккө Урим менен Тумимди салып кой. Аарон теңирдин алдында ыйык жайга киргенде алар анын жүрөк тушунда болот. Исраил уулдарына чыгарылган өкүмдү Аарон ар дайым теңирдин алдында өз жүрөгүнүн тушунда алып жүрөт.